Шаар түбүндөгү көмөк чордондо өрт чыгып, авариялык абал жаралганы боюнча маалымат Нокат райондук электр тармактары ишканасына түштү. Ыкчам бригадалык топ ылдам жетип барып, кесиптик чеберчилиги менен абалды тез жөнгө салып, калыбына келтиришти. Бүгүнкү өтүп жаткан мелдеште күнүмдүк кылган жумушубуз мына өткөрүп аткан этаптарыбыз азыр сиздер көргөн пожарный боюнча порошковый очистителди өчүрдүк. Анан бул биз күнүмдүк элге үзгүлтүксүз электр энергия берүүдө өткөрүп жаткан машыгуубуз дем күч кубат берет. Даярдыгыбыз өзүңүздөр өтө мыкты даяргерчиликте келдик. Бул себеп күнүмдүк кылган жумушубуз. Ал эми көмөк чордондун өткөрмө изоляторун алмаштыруу жана анын каршылыгын ченөө Өзгөн райондук электр тармактары ишканасына жүктөлдү. Муну менен электриктер өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин көрсөтүш керек. 6 этаптан турган сынакта жалпысынан кызматкерлер оңдоп түзөө иштеринде жана авариялык учурларда ыкчамдуулугун көргөзүшү зарыл. Катышуучулар тапшырмалардын көпчүлүгү ар дайым иш планынын негизинде жасалчу иштер болгондуктан көп кыйынчылык жаралган жок дешет. Мыктылыгыбызды көрсөтүш үчүн бир жумадан бери, бир айдан бери, көптөн бери бул күнүмдүк кыла турган ишибиз биринчиден. Экинчиден бул жерде дагы өзүбүздүн небебизди көрсөтүш үчүн даярдыктар жакшы болду. Бизге окшоп калган участкаларда, калган бригадалардагы катуу даярдык көрүшүптүр. Ошого жараша биз дагы катуу даярдык көрдүк. Кудай кааласа, Кудай буйруса биз дагы жакшы орундар менен кетебиз деп үмүттөбүз. Бул жумушту күнүмдүк кылып аткан жумушубуз да. Араван райондук электр тармактары ишканасынын аймагында өткөн мелдешке жалпы 9 команда катышты. Биринчи баскычта кызматкерлер коопсуздук эрежелери боюнча билим деңгээлин текшерген, тест тапшырышты. Андан соң чыңалууга түшкөн адамды куткаруу жана биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөнгө чейинки алгачкы жардам көрсөтүү, көмөк чордондорду оңдоодон өткөрүү, жарыктан чыккан 10 киловольт изоляторду алмаштыруу сыяктуу тапшырмаларды аткарышты. Аларга атайын түзүлгөн калыстар тобу өз бааларын берип турушту. Ушул 6 этаптагы биздин күз-кышкы даярдыктарды, авариялык учурларда тез араны калыбына келтирүү, калкка сапаттуу электр энергия берүүдөгү иштерибизде эң чоң ролдорду ойнойт. Потому что негизинен себеби ушул жердеги кызматкерлер ошол жерде дагы жеринен ушундай иштерди ыкчам алып барганга профессионалдык деңгээлин жогорулатып атышат да. Мелдештин негизги максаты оңдоо иштеринин сапатын жана коопсуздугун жогорулатуу, кызматкерлердин кесиптик даярдыгын жана күз-кыш мезгилине карата даярдыгын текшерүүгө багытталган. Ар жылы салтка айланып калган иш-чарага баш байге автоунаа коюлган. Мындан сырткары акчалай жана баалуу белектер бар. Айжаңыл Турдо Маматова, Чаршенбек Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.